Мына бул Победа маркасындагы унаа улуу жеңиштин символу катары таанылып келет. Унаанын чыгышына Сталин өзү колдоо көрсөткөн. На показ Сталину. Сталин айтты, ну, невелика машина, но пойдет. Примерно так. Она, как назвали машину, дейт, унаны? Ал айтты, Родина, деп. Ну, Сталин улыбнулся, говорит, почем собираетесь продавать Родину? И Ливкарт сразу переименовал его, ну, потом в Победу. В честь Победы, конечно. Дал ушу унаанын кожоюну 73 жаштагы Төлөгөн Исхаков Победаны жакшы көрүп, атайын издеп жүрүп, мындан 10 жыл мурун сатып алган. Ну, ржавое все. Бул машинени кузовтун чечип барын малярка кылып анан жыйнадым. Каарманыбыз унааны толугу менен оңдоп түзөп, өзүнө ылайыктап жасап алган. Кээ бир гана тетиктери алмашылбаса, заводдон кандай чыкса, ошо ойдон сактаганга аракет кылдым дейт. Эми унаанын тарыхына кайрыла кетсек. Бул унаа ошол учурдагы эң мыкты делген Германиянын Opel Капитан унаасынын прототиби болгон. Бирок Победа Opel'ди толугу менен кайталаган эмес. Мунун кузову Fastback деп аталат. Fastbackке түшүндүрмө берели. Бул кузову рамасы жок. Мындайча айтканда, орусча айтканда, несущий кузов деп аталат. Ошондой эле бул унаанын кыймылдаткычы дагы Opel'дик эмес. Бул жерде америкалык Dodge D5 маркасындагы унаанын 4 цилиндрлик кыймылдаткычы коюлган. Мотор Волговский койдум на М21. Бул ушундай эле мотору. Только размер поршней чоңураак. И радиатор, и генератор, баары өзүнүкү. Карбюратор вот, баары өзүнүкү. Фара дары көрдүңүзбү? Бул фара как увеличительное стекло. Мындай фара только Победада турган. Бул Победа 9 майда өтө турчу унаа көргөзмөлөрүндө жаркырап алдыңкы орунда турчу. Ал эми пандемиядан кийин акыркы 2 жылдан бери өз ордунан жыла элек. Мен 50-нчы жыл, а бул 53-нчы жыл. 3 жыл даже моложе менден. Ну, бул вообще безотказно иштеп турган. Менин красавицам от албай калды. Ну, ничего, от алат. Ретро темир жоргону учурда сатып алам деген кардарлардын саны арбын. Бирок каарманыбыз мени эстеп жүрсүн деген ойдо неберелериме мурас катары таштап кетем деген тилеги менен бөлүштү. Мен буну красавица дейм. Мен чыгам. Буну вообще-то мен немерелериме калтырайын деп атам. Пусть память болсун менден. Бул калың. Аябай оор экен, Айсулу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы. Иногда шарга чыксам, бар карап турат. Мындай машина жок.